Эми 17 мартта аксы окуяларын эскерүү жана анда кайтыш болгон жаштарды эскерүү боюнча Кыргызстан боюнча баягы иш-чаралар өттү. Мисалы үчүн Сооронбай Жээнбеков аксыга барып, аксылыктар менен бирге ушу күндү эскерип, баягы кайтыш болгондорго Куран окутту. Ал эми Ала Тоо аянтында дагы спикер, премьер-министр, экс-президент Роза Отунбаева башка саясатчылар, депутаттар эл менен чогуу туруп ошол күндү эскерип, жана кайтыш болгондорго Куран окутту. Ал жерде бир гана киши, бул Алмаз Атамбаев жок болду. Себептен де ал 17 март күндү өзүнүн офиси форумда ошондой эле кылып баягы саясатчыларды, элди чогултуп ушу Куран окутам деп айтылган болчу. Бирок андай болбой калды. Алмаз Атамбаев 1-2 өзүнө жакын саясатчы менен ошо бир аз элди топтоп, анан ошол жерде баягы Куран окутам деген шылтоо менен ошо бийликти, президент Сооронбай Жээнбековду сындап, анан парламентти мазактап, мындай Момбеков түкүрүктедилер, мен чимкирик деп айтам деп, мындай өтө мазактоо менен сөз сүйлөдү да. Эми бул туура эмес, себеп дегенде ал жаманбы жакшыбы 6 жыл Кыргызстанды башкарды. Ошол парламентти өзү түзгөн, анан айрым партиялардын спискаларына чейин кийлигишип, ошол жака балдарды киргизип, ушундай болгондугун жалпы журт билет. Анан кийин аны менен парламент менен Атамбаев иштешкен, мыйзамдарды чыгарышкан. Эми болсо Атамбаев бийликтен кеткенден кийин албетте Сооронбай Жээнбеков өз жолу менен кетти. Парламент болсо өз милдетин аткарып атат, элдин жана мамлекеттин алдында. Анан ошондо баягы Атамбаев мындай ошол Куран окутуу шылтоосу менен баягы өзүнүн ичкүптүүсүн, жанагындай таарынычтарын айтып, анан мындай өтө мазактоо жол менен ошолорду билдирип атат да. Бул аябай жаман бир эсептен. Жанагы эле кайтыш болгон адамдарга жалпы Кыргызстан ошону эскерип, өкүнүп, баягы Куран окутуп жатышса, Атамбаев болсо ага жамынып, жанагындай кылып баягы жатканы арбактарга деле жакпайт. Туура эмес болуп калды. Эми Атамбаев ушу 17 марттагы билдирүүсү менен Кыргызстандын саясатынан таза эле чыккандыгын көрсөттү. Анан мындай бортто, сыртта калган адамдай болуп, жалгыз ошо өзүнүн форумунда туруп алып, ушундай билдирүүлөрдү жасады десек болот. Мындайча айтканда, бүгүн Атамбаевдин жалгыз калгандыгы анык белгилүү болду. Албетте бул өкүнүчтүү, себеп дегенде ушундай деңгээлдеги адам, мамлекетти 6 жыл башкарган адам өзүнүн жеке амбицияларын тыя албай, ушундай өтө жаман абалга түшүп отурат. Мынакей бүгүн дагы ошо парламенттин спикери Дастан Жумабеков билдирүү жасап, ошо Атамбаевдин жанагы чимкирик деп айтканына мындай жооп иретинде айтты. Ал айтты, мынакей сиз өзүңүз чакыргансыз биздин парламентти, анан сиз өзүңүз түзгөнсүз, биз сиз менен иштешкенбиз, биз мыйзамдарды чыгарып бергенбиз. Бирок биз коррупцияга мындай барган эмеспиз. Сиздин тегереңиздеги жанагы сиз койгон жакындарыңыз, ошол балдар мынакей өлкөнү коррупцияга батырып, ушундай миллиондорду жеп алган деп аябай ачык билдирүү жасады. Керек болсо деп айтты ал, жана парламентке дайыма басым жасалып турган
мына ошондой негизде иштегенбиз. Анан мыйзамдар же болбосо айрым чечимдер ушул басымдын негизинде кабыл алынган деп мындай ачык билдирүү кылды да. Менимче Дастан Жумабеков мындай туура баарын туура айтты, бирок мындан да катуу айтса болмок деп ойлойм. Эми ал баягы мындай Атамбаевдин баары бир баягы 6 жыл өлкөнү башкаргандыгына карап бир аз жеңилирээк айтып койду көрүнөт. Бирок Атамбаевдин жанагындай бир мамлекеттин саясий институтун чимкириктеп атканы бул өтө өөн жаман көрүнүш. Биз албетте Атамбаевдай, мисалы үчүн экс-президент же президент же спикер жана башка мындай чоң кызматты ээлеген адамдар дайыма коомго үлгү болуш керек. Аларга карап башка адамдар же болбосо жаштар мындай тең элет. Бул көрүнүшү менен Атамбаев ушундай баягы салтты, эрежени да бузду деп ойлойм. Мындай коомго өтө өөн көрүнүш жасады десем болот да.